Өткөн жуманын ишемби күнү патрулдук милиция кызматкерлери менен бирге атайын рейдтик иш-чара өткөрүлдү. Анын жүрүшүндө мас абалындагы айдоочулар аныкталды. Toyota Camry, право, занимаем, останавливай движение. Toyota Camry, МВС, стартовись. Останавливай движение, Toyota Camry. Бул жаш жигиттин башкаруусундагы автоунаа Кара Балта шаарында жол эрежесин бузгандыгы үчүн токтотулган. Өзүңүздөр көрүп тургандай, айдоочу токтотулган учурда чындыгында унаа ээсинен спирт ичимдигинин жыты келип жатты. Айдоочунун мас же соо экенин тастыктоо үчүн наркология бөлүмүнө алып барган учурда айдоочу ичимдик ичкени аныкталды. Жыйынтыгында унаа айып аянтчасына жеткирилип, айдоочуга тиешелүү айып кагаздары толтурулду. Не заставляем, Зачем тебе это говорить? Эми мындан аркы иш соттун кароосуна өтүп, айдоочулук укугунан ажырашы мүмкүн. Эс алуу күндөрү Кара Балта шаарында атайын рейдтик иш-чара уланды. Бул жолу да мас абалындагы айдоочу колго түштү. Текшерүүнүн жүрүшүндө айдоочудан спирт ичимдигинин жыты келип турду. Анын чын бышыгын аныктоо максатында наркология бөлүмүнө жеткирилип, анын спирт ичимдиги ичкени аныкталды. Андан соң айдоочунун унаасы айып кароосуна токтотулуп, айдоочуга карата тийиштүү протокол толтурулду. Программаны рейдтик иш-чаранын Ысык көл жергесинде башталышы менен улантабыз. Текшерүүнүн жүрүшүндө рулду бир гана мас абалында эле эмес, ден соолугу начарлап, руль башкарууга мүмкүн болбой калган жагдайга туш болдук. Инспекторлор тарабынан унааны жол жээкке чыгарып, автоунаанын айдоочусун Ысык көл районунун ооруканасына жеткирилди. Биз жумуш бүтүп, постон аяктап кетип баратырбыз, өрнөктүн башынан. Өзүн бакта эме татканын көрүп калып, анан кайра кайрылып келдик. Жардам көрсөтүү максатында келдик, жардам көрсөтүү. Айда десең, айдап больницага барам. Капельница алып болобу эже? Айдап барайынбы? Бир капельница алдырып туран алып чыгып кетпейсизби больницага барам? Жеңилдейт да. Мага азыр жеңилдеген жок. Жолдон Урматтуу айдоочу, дал ушундай кырсыктын алдын алуу үчүн ылдамдыкты азайтып, убагында уктап, унааны техникалык жактан карап, анан жолго чыгышыңызды жол кыймылын көзөмөлдөөчүлөр эскертет. Чыгарылышты айдоочулук күбөлүгү жок руль башкарган жаш өспүрүмдүн жоруктары менен улантабыз. Атайын рейдтин жүрүшүндө мас айдоочулар эле эмес, күбөлүгү жок айдагандар дагы аныкталды. Байке түндүктө бар болчу ама. Сен көрсөтүп берип койсоң, ачып. Сүрөтүн жанатсам болобу? Сүрөт болбойт. Мындан сырткары рейдтик иш-чара учурунда дагы бир жаш өспүрүмдүн жол эрежесин бузгандыгы аныкталды. Текшерилгенде айдоочу күбөлүгү жок болуп чыкты. Нормально болсо кете бересиң. Документтер катышта бар. Иә, тамактанга чыккан болчу. Документтер жок. Станка. Baştan
Документи жок унаа айдаган бул айдоочу 2006-жылы туулгандыгы белгилүү болду. Жыйынтыгында ага карата протокол толтурулуп, автоунаасын айып короосуна токтотулду. Ысык көл облусунун аймагында 3 күндөн бери өткөрүлгөн рейдтик иш-чара эс алуу күндөрү дагууланды. Ысык көл жана Бишкек шаарынын жол кыймылын көзөмөлдөө башка башкармалыгынын патрулдук милиция кызматкерлери менен биргеликте атайын рейдтин жүрүшүндө документи жок автоунаа башкарган айдоочу токтотулду. Бияк не болот? Так немеси жок. Айдоочу рөлү жок. Ake, проебать десеңиз болот адам го. В принципе, ош керек мыйзам чегинде. Ошон үчүн айып түндүктөн ашып кечип атсам мен Мен күнөө эмесмин дагы. Паспортумду ачып атып. Анда мен катакызым болот. Катажым катсам. Башка чолпондон отурабыз. Мен катажым айтып барам. Такси деген бар. Чыгат азыр менден карасаңыз. Тук, водительский удостоверение чыгат. Карасаңыз болот, байке 100% берем сизге. Жок анан чыгабайсың. Тук, сиз мына кирсеңиз түндүккө кирмеңиз байке азыр. 5 минут айттым, түндүккө кирсеңиз мен көрсөтөм. Айтыңыз байке. Төрөмдү карасаңыз сиз биринчи. Мыйзамда жазылган эмес. Паспортун нуждо правосын. Сиз көрүп турган бул жаш айдоочу патрулдук милицияга баш ийбей, ар кандай шылтоолорду айтып аракет кылды. Бирок андан майнап чыккан жок. Мен жол түшүндө право жок болсун. Право жок, эс правоңуз. Право бар. Эс азыр алып келсеңчи, алып келсем прям. Жок, мындай да. Эс правоңузду эртең алып келсеңиз, правоңуз болсо. Болот. Болсо 1000 сом төлөп чыгарып кетебиз. 1000 сом төлөп? 1000 сом, 300 сом, скидкасы 300 Азыр сом. бак күтүрбайсыз ошол жерде азыр. Алып келип прям машина калышы, машина калышы жерде. Спасибо, бош керек, уважаемый. Жаныңызда болушуңуз керек. Эс, А если очередь неме болбосочу? кайсы? Очередь болсо да обычно красная карта. Очередь? Ооба. Эртең келип атпайбы, ошо сизге жардам берип атпайбы? Мисалы, Айдаров Майрамбек чыгат. Айдаров Майрамбек чыкпаса эмне болот? 2500 сом. Жок, Айдаров болду. Ана төлөм көзүм Жыйынтыгында жогорудагы 2 жаш өспүрүмдүн автоунаасы атайын айып короого токтотулуп, тиешелүү протокол толтурулду. Милициянын кайгуу кызматынын кызматкерлери 102 номерине саат 12:30да билдирүү келип түшкөн. Биздин чыгармачылык топ жана патрулдук милиция кызматкерлери аталган дарекке барганыбызда Байтек Батыр көчөсүнүн кесилишинде жолдо жөө өтүп бара жаткан кызды мотоцикл айдаган жаран сүзүп кеткен. Эки полосада машина токтоду. 3-чү акыркы полосада биз өткөндө мопед чыкты да. Мопед катуу скорость менен чыкты. 40-50 болуп. Анан кызды сүздү да. Кызды сүзүп, дагы биякта билбейм 8-10 метр дагы протащил на себе. Ошону тартып, дагы бияка жаттык. Где-то 5-10 секундта сознаниядан чыкты да. Анан жакшы медик болгон деп аял. Ошо первый помощь берип, ошо менен скорый алып кетти да. Мы вместе переходили пешеход, тут все водители остановились, вот последняя полоса. Тут вот этот мотоциклист, он так просто резко проехал. Да, вот правильно. То есть там все машины остановились, видно то, что аварийки включили. Мы переходим, а этому все равно, он пролетает и зацепила девушку, и она вот вместе с ней поехала. И потом она головой ударилась, и у нее пошло кровотечение.